Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Рұқсат берсеңер, расмий ачылышты баштасак. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамынын 34-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясын ачык деп жарыялайм. Ак мөңгүлү аска солор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тоосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Аткарылып элдин үмүт тилеги, желбиреди эркиндиктин желеги. Бизге жеткен ата салтын мурасын ыйык сактап урпактарга берели. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Бардыңыздарды кезекти сессиянын ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Урматтуу коллегалар, кече күнү биз мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн 31 жылдыгын расмий белгиледик. Ошону менен бирге Байтик атабыздын 200 жылдыгын мааракесин өткөрдүк. Учурдан пайдаланып, жалпы Жогорку Кеңештин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан жалпы кыргызстандыктарды ушул майрам менен чын дилимден куттуктайм. Дайым элибизде тынчтык, амандык болуп, ийгиликтер коштоп, мамлекетибиз гүлдөп өссүн. Ар бирибиз кызмат кылып, ошол мамлекетибиздин гүлдөп өсүшүнө өз салымыбызды кошолу. Мамлекетибиздин түндүгү бийик, угу бекем, керегеси кең болсун. Майрамыңыздар менен. Урматтуу коллегалар, бүгүнкү расмий ачылышка Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров келип отурат. Сөздү Акылбек Үсөнбековичке узатам. Келиңиз, Акылбек Үсөнбекович. Урматтуу Талант Турдумаматович, урматтуу депутаттар, сиздерди урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, кабинет министровдун атынан Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын 2-чи сессиясынын ишин башталышы менен куттуктайбыз. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Биринчи сессияда аткаруу бийлиги тарабынан 124 мыйзам долбоору демилгеленип, анын 71-и Жогорку Кеңештин тарабынан жактырылып, анын ичинен 67 мыйзамга урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров кол койду. Сиздердин жай мезгилиндеги округтардагы шайлоочулар, айылдын жана шаарлардын жашоочулары менен болгон жолугушууларыңыз абдан пайдалуу өткөнүнө биз күбө болдук. Азыр карооңуздарга 121 мыйзам долбоору турат. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, биз камбарата бир эң чоң проектти баштап кириштик.
Эгерде 2014 жылдын ТОсуна карай турган болсок, 3 миллиард доллар болсо, андан бери материалдардын баары кескин түрдө өсүп кетти. Биздин эксперттердин болжолу менен 5 миллиарддан 6 миллиард долларга чейин аккумулировать эте турган чоң бир экономикабыздагы эң чоң бир ири проектлердин бири болуп калды. Мындай чоң акчаларды аккумулировать этиш үчүн бир топ мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Сиздер менен чогуу ушу суроо талаптарды дагы чечебиз деген үмүтүбүз бар. Мындан тышкары жакын арада 15-16 сентябрда Самаркандта ШОСтун кезектеги отурумунда биз күтүп жасабыз. Урматтуу жетекчилер, Кытай Эл Республикасынын жетекчиси, биздин президент жана Өзбекстандын президенти менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кол коюунун астында турабыз. 180-ге жакын специалисттер Кытай Эл Республикасынан келип, Кыргызстандын территориясындагы геофизикалык иш аракеттердин үстүндө биздин адистер менен чогуу иштеп атышат. Орто болжол менен эмки жылдын жарым жылдыгында мунун дагы ТОсу бүтөт деп атабыз. ТОсу бүткөндөн кийин бул дагы бир 5 миллиарддан 7 миллиард долларга чейин биздин өлкөбүзгө, биздин территориябыздан өтүп аткан темир жолго биз сарпташыбыз керек. Ошондуктан ушу эки чоң проекттин тегерегинде мен ойлоп атам, биздин кыргыз элибиз дагы биригип, мындан ары кыргыз өлкөсүнүн экономикасынын өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошот деп мен терең ишенем. Урматтуу депутаттар, 7 айдын жыйынтыгы менен биздин ички дүң продукциябыздын өсүү темпи 7,7%га барабар болду. Ал эми айыл чарбасында сиздер жерлердин баарын барып көрүп келсеңиздер керек. Биринчи жолу 8%дан өттүк. 8,3%га чейин ички дүң продукциябыз өстү. ЕАЭС мамлекеттеринин түзүлгөнүнө 10 жылдык юбилейдин ичинде биз такай артында жүрчү элек. Быйыл биринчи жолу салык чогултуу боюнча, доходдор боюнча биринчи орунга чыктык. Жана ички дүң продукциянын өсүү темптери менен дагы биз алдыңкы катарларга кошулдук. Ушулардын баарында тең сиздердин эмгектериңиздер бар. Сиздердин жардамыңыздар менен жана 67 мыйзамдын жардамы менен биз кыргыз элине өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңейип, ички жана сырткы резервтердин баарын сиздердин контролдоруңуздардын астында, сиздердин жардамыңыздардын астында биз астыга жылып келатабыз. Мындан ары дагы министрлер кабинети, анан парламент чогуу чара ушул иштердин баарына тең жардам беребиз дагы, астыга жылып кете беребиз деген үмүттү айтып коюуга уруксат бериңиздер. Жаңа ачылган экинчи сессиябызга бардыгыбыз аманчылыкта, жакшы маанайда иш баштайлы деген каалоону сиздерге, урматтуу депутаттар, айтмакчымын. Рахмат. Рахмат, Акылбек Үсөнбекович. Урматтуу коллегалар, биз бир ай эмгек өргүдө, экинчи ай жерлерде шайлоочулар менен жолугушуу болуп өттү. Депутаттар шайлоочулар менен жолугушуп, ал жолугушуулар байма-бай массалык маалымат каражаттарында чагылдырылып турду. Эми, урматтуу коллегалар, негизги иш ушул комитеттерде уланат. Бүгүнкү расмий сессиябыздын ачылышы менен дагы бир жолу баарыңыздарды чын дилимден куттуктайм. Отурумдар комитеттерде уланат. Ушуну менен, урматтуу коллегалар, бүгүнкү отурум боюнча 4-чү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Саламатсызбы, Акылбек Үсөнбекович? Азыр сиз эмне отчет бердиңизби же кандай болгонун түшүнбөй калдык. Сиз жөнүндө сиз дагы эми келесиз да, палатага келип бир топ маселелер бар. Жерлерге бардык. Элдер менен көйгөйлөрүн көрдүк ошо жерде. Бүгүнкү күнү жанагы сунуштаган маселелер, акчалар бөлүнбөй турат. Мектептер ремонттору аягына чыкпай турат. Ошол эле жол маселелери. Бул жерде бир топ каникул учурунда көп деген сөздөр болду. Ошол эле буга чейинки жакшы болуп аткан
кумтор боюнча дагы маселелер бар. Суроо жоопту качан кылабыз ошондо төрага? Урматтуу коллегалар, бүгүн расмий ачылыш Акылбек Үсөнбекович ушул расмий ачылышка куттуктоо айткан үчүн келди. Жалпы эми калган маселелерди бүгүнкү күн мына каттоо болгон жок. Анткени ачылыш бардык маселе комитеттерден каралып, анан күн тартибине киргизилип, регламент негизинде алып барылат. Регламенти негизинде күн тартибин кандай кабыл алсак, сунуштардын негизинде бул маселелерди ирети менен карайбыз. Маселе жок. 5-чи микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу төрага, азыр Акылбек Үсөнбекович куттуктоо айтты деп маалымат бердиңиз. Мен отчет берди окшойт деп ойлоппун. Кыска суроого жооп берип койсунчу. Азаттыктан чыгып аткан 19 тонна алтын туурабы чыгып кеткени же туура эмеспи? Эми биз бир жылдык отчетубуз менен келебиз, урматтуу коллегалар. Мен да сиздерде 3 чакырылыштын депутаты болгом. Ошон үчүн сиздерге келип азыр куттуктоомду айтып, администрация президенттин атынан, өзүмдүн атыман айттым. Экинчи сессияда сиздерде мүмкүнчүлүк болот, далай жол чыгарып, далай жолу мага суроо бергенге да. Ал эми алтын боюнча мен айтып атам, так сиздерге жооп берүүгө даярбыз. Анан айрым информациялык агенттиктер бири-бирибизди тукуруп, бири-бирибизге ошо алтындын тегерегинде чырылдашып калсын дегенге жол бербейбиз. Бизде так маалымат бар, алтын оюнчук эмес да. 1 миллиграммына чейин учету бар. Бешинчи микрофон. Акылбек Үсөнбекович, азыр мен кесиптешим туура айтты. Биздин берген депутаттардын сунуштары, шайлоочуларыбыз тарабынан жазылган кайрылууларга бир дагы министрлер кабинет тарабынан жардам болгон жок. Суралган детсадтар боюнча дейбизби, жол боюнча бир дагы ишибизди чечкен жоксуздар. Урматтуу депутаттар, эгерде өкмөттүн планына, президенттин стратегиясына туш келсе, сиздердин берген сунуштарыңыздарды аткарууга даярбыз. Республикалык бюджетте финансылык источниктери болсо. Планга киргендерин аткарбай атпайсыздарбы? Урматтуу коллегалар, келиңиздер. Бүгүн анда ар кандай маселе кылып караш керек. Бүгүн андай каралган эмес, урматтуу коллегалар. Бүгүн каалоо тилек расмий ачылыш болду. Анан эгерде маселе болсо, кабинде өкмөт күн бар. Белгилейле дагы, анан ошондо толук кандуу суроо жооп кылалы. Анан кандай дейсиңер? Анда эмесе суроо жооп болуп кетет, урматтуу коллегалар. Анда каалоо тилеги үчүн микрофон беребиз, урматтуу коллегалар. Суроо жооп болбосун, сураны регламент менен иштесек, анда ушул 3 микрофон менен токтотобуз. Биринчи микрофон. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Азыр расмий түрдө биздин экинчи сессиябыз ачык деп жарыяланды. Куттуктоо сөздөр айтылды, сессиябыз башталды. Ошондуктан түрдүү сөздөрдү айткандан көрөктүү бүгүн 4-күн регламент боюнча ар түрдүү маселелерди карала турган күн. Ошондуктан күн тартибине колго салып туруп, эми жакшы эле дем алып келишти. Андан көрөктүү ар түрдүү маселелерди күн тартибине киргизип туруп, түшкө чейин ошол күн тартибин ар түрдүү маселелерди карап кое берелик. Анча-мынча айта турган сөздөрүн айтып алышат кеңириракчы. Ошол түрдүү маселелерди кароону күн тартибине киргизишиңизди суранам. Түшкө чейин ошол маселени карайлык. Эл менен жолугушуп келген сөздөрүн кеңири айтып алышсын, өздөрүнүн ойлорунчу. Анан түштөн кийин эс алсак боло берет. Комитеттерге барып иштейбиз, керек болсо. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Ассаламу алейкум. Ыйман Нуру Кадырбеков. Кечирим сурайм, эгер адепсиздик кылып регламентке каршы кылып атсак, бирок сөздүн атасы келгенде айтпаса, ата сүйлөт деген бир сөз бар. Убакыт ушундай, бүгүн кеткен убакыт эртең келбейт. Мен неге чыгып атам, мен барыңызга ден соолук каалайм, аманчылык, тынччылык болсун, элибизде береке болсун, өлкөбүздүн эгемендүүлүгү түбөлүк болсун, бул чоң жоопкерчилик. Аны сакташ үчүн дагы намыс керек, ариет керек, ынтымак керек, ушуну айткым келди. Анан айтайын дегеним, мына 3 сентябрда мигранттардын
мөөнөтү бар экен да, ушул 3 сентябрдан өтүп кете турган болсо, ал жакта чоң проблемалар башталат экен. Мурда билесиздер, 1 жылга турат эле 5000-7000 рубль менен. Азыр 3 ай сайын каттоону жаңылаш керек экен. Ошонун улам чек арадан өтүп, анан кайра кирип, формалдуулуктар кылабыз деп атып, өткөндө 14 адамыбыз шейит кетип калды да. Анткени 3 айда бирден турушта оңой нерсе эмес. Азыр болсо эмгек келишими боюнча тургузат экен билесиздер. Азыр эмгек келишими жок, же каттоосу жоктур. Метро менен жүрө албай, коомдук транспорт менен жүрө албай, такси менен жүрүп кыйналып атыптыр. Миллиондогон мекендештерибиздин баардыгы бул эмгек келишими түзө албайт, бул реалдуу нерсе эмес. Ошон үчүн ушул багытта мен суроо бербейин, урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы, Тышкы иштер министрлигине департамент бар, ушул миграцияны караган, ошолорго тапшырма берсеңиз, тез арада эгер керекпи, бизден эмне жардам болсо ошонун баардыгын кылалы. Керек урматтуу төрага, биз парламенттик дипломатияны алкаган ушул маселени чечели. Анткени көрүп атасыздар, абдан чоң көйгөй маселе, мигранттар зыйлап атат. Ушуну айтып коеюн дедим. Дагы бир жолу баарыңыздарга ийгилик, оомат, береке каалайм. Рахмат. 5-ші микрофон. Рахмат Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Урматтуу кесиптештер, биз каникулга чыгаар алдында регламент жөнүндө мыйзам кабыл алдык. Ал мыйзамга президент тарабынан каршы пикир келди. Демек, биз бүгүн иштеп жаткан регламентке ылайык иштешибиз керек. Баары мыйзам ушул, биздин бир мыйзамыбыз бар. Мен чакырат элем, ушул тийиштүү комитетке тездетип, регламент боюнча биз жумушту тездетсек, кылган иштерибиз баары мыйзамдуу болуш керек да. Ал жерде каршы пикирде бир топ сын пикирлер бар экен. Жогорку кеңештин укугу жок, жогорку кеңештин укугу жок, жогорку кеңештин эч кандай укугу жок. Аябай көңүл менен карап чыгышыбыз керек, урматтуу кесиптештер. Бул жогорку кеңешти төмөндөтүш кадам деп эсептеп атам. Ошондуктан мен суранат элем ар бириңиздерди, окуп чыккыла каршы пикирди. Ортого салалы, пикир алмашалы. Бирок бирдикке келип бир чечим кабыл алышыбыз керек. Мындан ары биз мыйзам чегинде иштешибиз керек. Өкмөттүн отчету жок бизде андай. Маалымат гана угабыз. Маалыматты каалагандай бериш мүмкүн. Кандай жоопкерчилик жок, регламентке салышыбыз керек. Мен суранат элем, урматтуу кесиптештер, келгиле регламент маселесини тездетип карап, каршы пикирге же орто жерден тил таап, бирдей пикирге келишибиз керек, же ал каршы пикирден биз 3-2 менен добуш менен кабыл алышыбыз керек. Жогорку кеңеш бул мыйзамдын булагы деп эсептесек болот. Биз кабыл алган мыйзам негизинде бүт турмуш жүрүп атат. Өзүбүз мыйзамсыз иштеп атканыбыз кандай болот? Ошондуктан регламент деген биз үчүн эң негизги мыйзам. Ошону биз тездетишибиз керек, бул бир. Экинчи, жалпы биз жолуккан жерде көптөгөн маселе бар. Аны жумуш тартибине айтабыз. Бир нерсе айткым келип атат, урматтуу төрага, балким бир ыңгайлуу болсо, мамлекеттик думага Россияга бир кайрылуу жасап көрбөйлүбү? Жана миграционный законодательство кайрадан карап чыксын, биздин жарандарга бир аз болсо да жеңилдик берсин да. Кирип чыкканга ошондой маселени бир жалпы кайрылуу. Рахмат. 3 кишиге деп айттык эле. Дастан Далабаевич. Макул, акыркы кишиге беребиз сөз, анан башка чыккандарга сөз бербейм. 6-чы микрофон. Чоң рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Эми парламенттик сезон ачылышы менен куттуктайм. Эми урматтуу төрага, биз жөн эле разный деп ошол жерде жөн эле кургак сөздөр болуп калат да. 2 жумадан кийин ушундай күн өкмөттүк күн ушундай кылсак, ошол жерде действительно шайлоочулар берген суроолор, алардын сөздөрдү биз дагы жеткирейли. Чындыгында Кабминде жакшы дагы мындай көрсөткүчтөр бар. Мисалы, мына бүгүн эле биз Акылбек Үсөнбекович менен мектеп ачылышына катыштык. Ушундай биринчи жолу болуп атат. 16 мектеп Бишкекте салынып атат да. Ошол эле кезде шайлоочулар башка суроолорду берип атышат да. Билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тармактардан көп суроолор бар. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, каршы болсоңор, ушул өкмөттүк күн 2 жумадан кийин же 1 жумадан кийин кылсак, себеби действительно каттар көп түшкөн да. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, анда эмесе расмий ачылыш болуп өттү. Азыр күн тартибин кабыл алыш үчүн анда каттоодон өтүш керек болот. Каттоо жарыялаштын кереги барбы?
Надир Азимовнадан сунуш келип түштү. Бирок эми депутатты сыйлашыш керек. Бирок ишти башташ үчүн анда каттоону ачып, расмий жасаш керек. Надир Азимовна, эгер каршы болбосоңуздар, кийинки жумага даярданууну ишти алып барса, кандай дейсиздер? Каршылык жокпу, Надир Азимовна? Жок. Анда өкмөт ошого дагы даяр болуп келиңиздер. Албетте маселелер көп, парламент тарабынан көтөрүлүп атат. Кийинки жумага чейин комитеттерде иш алып барып, анан комитеттен өткөн соң, анан расмий палатага киргизип, анан карап чыксак. Рахмат, урматтуу коллегалар. Кийинки жумага чейин танапиз. Акылбек Үсөнбекович, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, иш ийгиликтүү болсун.